Önündөгү мектеп жетишсиздиги, трансформация, жол көйгөйлөрү. Тармактык комитеттин депутаттары Кемин, Чүй, Ысык Ата райондорун кыдырып, көчмө жыйында элдин үнүн укту. Мына, шумен жашайбыз, кыргызча. Мектеп куруу Кыргызстандын бардык жериндеги көйгөй. Депутаттар Тогуз-Тородон кабар алды. Мына инструменттерим о жерде чирип жатат. Киргизгенге каяка киргизем аларды? Бүт чаңда жатат. Бюджеттин аткарылышы кандай? Жогорку кеңеште биринчи квартал үчүн бюджеттин аткарылышы каралды. Жүздөгөн, ондогон контейнери бар адамдар мамлекетке контейнердин эсебинен эч нерсе төлөбөйт да. Кыргызстанга оң рөлдүү унааларды алып келүүгө уруксат берүү демилгесине тармактык комитет каршы чыкты. Анын себептери программанын жүрүшүндө. Биз өзүнчө суверендүү мамлекет болсок, бизге ар бир кирген машина эмес, мышыктын саны болуп кирип туруш керек болчу да. 7-нчи чакырылыштын депутаттары үчүн ориентациялык семинар өз ишин Көл кылаасында баштады. Иш чарага төрага Талант Мамытов, 2 күнүн Бишкектеги программалык кеңсесинин аскери саясий департаментинин башчысы Александр Елисеев, буунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Луиза Чемберлен видеоконференция аркылуу катышты. Семинарда сөз сүйлөгөн төрага Талант Мамытов шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзам кабыл алынгандан кийин депутаттар ачык партиялык тизме жана бир мандаттуу округтар боюнча мажоритардык система менен шайланганын белгиледи. Адаптациялык мезгили өтүп, азыркы тапта жогорку кеңештин 7-нчи чакырылышы толук кандуу иштеп баштады. Бирок парламенттин жеке курамы кыйла жаңыланганын эске алуу менен депутаттардын иш тажрыйбасын арттыруу зарыл, деди төрага. Спикердин айтымында мындай семинарлар буга чейин да уюштурулуп, ийгиликтүү өткөрүлгөн. Муну менен катар төрага Талант Мамытов депутаттардын мыйзам чыгаруу, өкүлчүлүк жана көзөмөлдөө функцияларын натыйжалуу ишке ашырууга багытталган бул иш-чаралар өз жемишин берип жатканын кошумчалады. Ошондой эле жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бишкектеги мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары окуган номер 22 атайын мектептин мугалимдери жана окуучулары менен жолугушту. Төрага Талант Мамытов мамлекеттин башкы милдеттеринин бири балдарга кам көрүү экенин белгилеп, өлкөбүздүн келечеги сиздердин колуңуздарда, андыктан терең билим, татыктуу тарбия алууга аракет кылыңыздар. Келечекте араңыздардан эл жер үчүн кызмат кылган мыкты уул кыздар өсүп чыгат деген ишеничтемин, деди спикер. Барлашууда мугалимдер айрым маселелерге токтолуп, аларды чечүүгө көмөктөшүүнү өтүнүштү. Мектептин окуучуларына эл аралык спорттук мелдештерге катышуусуна шарт түзүү, атайын мектепте иштеген мугалимдерди колдоо жана ашыктандыруу маселелери көтөрүлдү. Жолугушуунун соңунда төрага Талант Мамытов окуучуларга белектерди тапшырды. Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Чүй облусунун Ысык Ата, Чүй, Кемин райондорунда көчмө жыйын өткөрүп, аймактын социалдык көйгөйлөрү менен жеринде таанышты. Депутаттар менен өрөөндүн элинин жолугушуусунда мектеп, бала бакча, жол, трансформация маселелери козголду. Чынында аймакта 20 жылдап туруп калган мектептер да бар. Алгач эл өкүлдөрү 20 жылдан бери жерде трансформациялоо маселеси курчуп турган Милянфан айыл өкмөтүнө барып, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Турак жай салуу үчүн жер тилкесине муктаждардын саны көбөйгөн. Вот я сейчас самая старая, это я, уже по 70 лет. Дайте мне этот участок. Айыл аймакта 55 гектарды которуу зарылдыгы бар. Мунафыс жобосу кирген. Кудайым буйрса ушул жума, кийинки жумада бекилет. Ошого ылайык комиссиялар өзүнүн ишин жүргүзөт. Şu трансформация боюнча айтып го кичине эле бир жерде туура эмес болуп калса, башка жасап кел депчи. Ошону жакшылыкка кылып карап койгола макул. Милянфанда бала бакчага 200дөй бала кезекте турат. Жергиликтүүлөр кошумча имарат курууну өтүнүүдө. В этом году однозначно строительства не будет. Можете даже не рассчитывать. Депутаттар Бишкек Нарын Торғарт жолунун абалын көрдү. Депутат Медербек Сакараев жол белгилери туура эмес коюлуп, авариялык кырдаал жаралып жатканына токтолду. Ал туризм үчүн эл аралык маанидеги бул жолду жарыктандыруу маселесин дагы козгоду. На сегодняшний день есть прожектора на солнечной энергии. Если вы отсюда с хотя бы до трассы основной сделаете в Кемине, для туристов же будет очень хорошо. Токмок шаарындагы 5 чакырымдай ички жолдорду оңдобосо, унаа кыймылы кыйындаган. В каком плачевном состоянии находятся наши дороги в Токмаке, потому что с бюджета мэрия не исправляется. Ички көчөлөр 30 жылдан бери асфальттан электешет, шаардык кеңештин депутаттары. Элдин баары
тиядан через город кирип, ана мындай эле келишет да. Жолду көрүп атпайсың. А так түз эле шаардан келет, биядан кирип кетишмек да. Тармактык комитеттин төрагасы Бактыбек Сыдыков дал ушундай жолдорду оңдоо максатында жакында жол фонду түзүлгөнүн белгиледи. Андан түшкөн акчанын 50% жол салууга жумшалса, проблема бир топ жеңилдейт. Айыл өкмөттөр өздөрү дотация болсо, эч ким жасай албайт атат, ошону айтып атабыз азыр. Бизде бөлүнбөш керек жолдор. Минтранстын балансынан, айыл өкмөттүн балансында депчи. Бир эле Минтранстын балансына киргизишибиз керек бардык жолдор депчи. Ошо ошо жол фондунан ошону анан бардыгыбыз ремонт кылышыбыз. Депутаттар Токмоктогу балдар батпай калган билим уяларынын шарттары менен таанышты. Пушкин атындагы мектептин директору белгилегендей, алар эң алдыңкы мектеп. Андыктан көпчүлүк балдарын ушул мектепте окушун каалашат. Бирок алардын баарын кабыл алуу мүмкүн эмес. Эл өкүлдөрү жана министрлер кабинетинин мүчөлөрү мектептин аянтын көрүп, жаңы корпус куруу мүмкүнчүлүгүн карады. Ал эми шаардагы 10-чу мектеп капиталдык ремонтту талап кылат. Жылуулук системасындагы жасоо зарылдыгы бар. Трубы заржавели и ремонту не подлежит. Вот сейчас вы обратите внимание, там везде хомуты. Токмок шаарында калкты паспорттоштуруу маселеси да корч. Тагыраагы 100 000 адам жашаган шаарда калкты тейлөө борбору жок. Кезек чоң экенин Токмок шаарынын мэри Урмат Самаев белгиледи. Мэрия бул имаратты Санарып министрлигинин балансына өткөрүп, калкты тейлөө борборуна айлантуу сунушун комитеттин төрагасы Бактыбек Сыдыков берди. Бул сунушту жергиликтүү бийлик колдоду. 3 айда ремонтту бүтүрүшөт. Ремонт сенин эсебиңден болбойт, өздөрүнүн эсебинен болот. Даярсыңарбы? Вице-спикер Жамиля Исаева окуган Чүй районундагы Султан Ибраимов айыл аймагындагы мектеп 20 жыл илгери жарактан чыккан экен. Баары окуучуларыбыз жаңы мектепке муктаж. Жер бөлүнгөн, тендер өткөрүлгөн. Азыр болсо бир эле маселе акчасы бюджеттен чечилбей жатат. Садовай айылындагы Иса Укуев атындагы мектеп чала бүткөрүлүп, 1997 жылы колдонууга берилген. Ошол бойдон 3-чү кабаты бүтпөгөн абалда. Мектептин долбоору жоголуп кеткендиктен бюрократиянын кесепетинен каржыланбай келди. Эл өкүлдөрү биринчи кезекте ушул өңдүү объекттер бүткөрүлүшү керек дешет. Көчмө жыйындын жүрүшүндө депутаттар Прогресс айылынын тургундары менен дагы жолугушту. Прогрессте 4 муунду алмаштырган эски мектеп турат. Бул мектептен окуп кеткенимен мага бир 50 жылдан ашып кетти. Ошондо эле салынган. Анан ушул мектеп жаңы бүтүп, ушу мен неберелерим, чөйрөлөрүм окуганын көрүп калсам деген ниетте. Мына, шумен жашайбыз, кыргызча. Комитеттин төрагасы Бактыбек Сыдыков республика боюнча мектеп маселеси өтө курч турганын белгиледи. 17 миллиард сомду талап кылган 492 социалдык объекттин курулушу бүтпөй турат. Бийлик ошол курулуштарды биринчи бүтүрүүнү приоритет кылууда деген эл өкүлү жаңы курулуштар быйыл эмес, кийинки жылдан башталарын белгиледи. Бирок муктаж болуп аткан жерлерге мындай милдеттүү түрдө жаңы дагы салгыла депчи. Мына көрүп атабыз. Yerге салыш керек да, салбаса болбойт. Кеминдеги оорукананын төрөт бөлүмү ташталып, абалы ушул. Капиталдык ремонт кылса, имарат дагы көпкө кызмат кылчудай. 30% биздин фонддон берет экен. Ошону берсе, быйыл баштасак, бүтүп алсак, кичинекей эл үчүн жакшы болот эле. Кемин райондук өнүктүрүү фондунун эсебинен курулуп жаткан калкты тейлөө борборунун курулушу менен дагы депутаттар таанышып өттү. Эл өкүлдөрү айрым социалдык объекттерди жергиликтүү өнүктүрүү фонддору аркылуу курулуп жатканын кубаттады. Айта кетсек, Чүй өрөөнүндөгү көчмө жыйынга комитеттин төрагасы Бактыбек Сыдыков баштаган депутаттар Улукбек Ормонов, Жамила Исаева, Мурадыл Сыдыков, Бахридин Шабазов, Миньяра Раимбачаева, Медербек Сакараев, Гүлшаркан Култаева, Бактыбек Чойбеков, Лейла Лурова, Фархат Исмаилов, Эмиль Жусупов жана башка министрлер кабинетинин тийиштүү мүчөлөрү катышып, ар бир объект боюнча тиешелүү чечим кабыл алышты. Ал эми жогорку кеңештин депутаттары Айбек Алтынбеков менен Аида Изатбек кызы 9 Торо районундагы жараксыз абалга кептелген жана курулушу бүтпөй жаткан мектептердин абалы менен таанышты. 9 Тородо дагы мектеп маселелери абдан курч экенин эл өкүлдөрүнүн бул иш сапары ачык көрсөттү. Жаан чачындуу жаз түндүк түштүк автожолунун ар кайсы участкасында жолчулар үчүн чоң түйшүк жаратып жаткан. Таштар кулап, жер көчүп жолду тосуп калып жатканына депутаттар дагы күбө болушту. 3-4 жылдан бери жылдык эле түшөт. Жаан жааганда, кар жааганда.
Анан кандай иштер алып баратасыздар? Işlerdi жылда эле тазалайбыз ушуну. Тогуз-Тороо районундагы Таштемир Сатыбалдиев атындагы номери 7 мектепке курулушу толук бүтелектей эле кирип окуй башташкан. Башка арга жок болчу. Именно ушу укстар, постройлор, подрядчиктерди таап келет. Алар неизвестно, мондай бир чемоданы бар экен бирөөнүкүчү. По документам билеген фирма бар экен. Ичинде техника бар экен, толтура 100ден ашык киши иштейт экен. А на самом деле ошонун баары бир портфелдин ичинде экен. Ошону менен спорт залынын фундаменти куюлган боюнча бүтпөй калган. Балдар кыштын күнү ойногондо аябай кыйналышат. Анын үстүндө мектеп, эски мектеп тиякта болуп, площадка да жок. Балдардын ойной турган шарты жок да такыр. Ал эми Казарман айылындагы номер 13 мектеп адегенде курулушчулардын жатаканасы, анан оорукана, кийин мектеп болуп калган эскилиги жеткен имарат. Капиталдык ремонт дегенди көргөн эмес. 90 балага эсептелген менен 200дөн ашык окуучу окуйт. Четинен бүткөрө коелук десе, мамлекеттин капчыгы бөксө. Мамлекеттин акчасы аз, чынында бюджет аз болот. Ана сырттан келип атат акчалар. Ошол маалда ошол аракет кылышыбыз керек да. Бир тарабын тартышып кетишибиз керек. Райондогу Асан Абдырайымов атындагы мектептин кошумча корпусунун курулушу башталып келип токтоп калган. Куруучу фирманын ээси кайда экени белгисиз. Бул мектепке 13 миллион сом бөлүнгөн боюнча акча бөлүнө элек. Объекттер көп экен буларда. Ушундай анан биз Ошко чейин барганбыз. Бунун прокуратуранын көрсөтмөсү менен барып азыр бул ишти областка алышкан. Ал эми бул мектептин башкы корпусу 2001-жылы эле пайдаланууга берилген жаңы мектеп. Бирок качан патологу түшүп кетет деген кооптуу жагдай бар. Жок дегенде бул түшүп кетпесин деп, жок сынып күнү бирдеме болуп түшсүн, талбай түшүп калбай деген сыяктуу болуп айтышты бизде. Тирөөчтөрүн кайра жасап чыгуу үчүн атайын проект керек болот. Бул жер деген болбойт. Муну мол частын кайрадан жасаш керек. Келип полностью бул мектепти карап, ар жагын бер жагын карап. Чет булак айылындагы ансыз да эскилиги жетип турган мектеп какаганга муштаган болуп, өрттөнүп кеткен. Окуучулар андан да эски корпуста тыгылышып окууга аргасыз. 100 орундуу мектепке 238 бала окуп атат. Бүгүнкү күндө бул дагы өтө мындай чоң көйгөйлөрдүн бири деп айтсак болот. Анткени деген 3 сменада окушат экен балдар. Анан ушуга байланыштуу биринчилерден ушу мектепти планга коюп атабыз. Чынында эле аталган мектептин курулушун бүткөрбөсө ахвал өтө эле оор. Эл депутаттары райондогу авариялык абалдагы курулушу чала бүткөн, башталып токтоп калган бир катар мектептердин абалы менен таанышып, тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырмаларды беришти. Ошо менен бирге эле айылдык ФАПтын акыбалында көрүп чыгышты. ФАП могу жерде канча население, 1200дөн ашык население бар. Ал эмеден 14 жашка чейин 470ден ашык бала бар. Кар-картаңдарды айтпай эле коеюн. Эки ортодо жолугуп калган айыл тургундары да жол көйгөйүн айтып алышты. Бул жерге абызы курулуп атат. Анан азыр биздин Минтранстын өкүлдөрү келип атат азыр. Ошолор келип ошону көрүп асфальтка бышкан асфальтка алмаштырып Кудай буйрса кетет да. Анан эми бул жакшы иштеп кала турган болсо жылдан жылга 2-3-3дөн 4дөн километр болуп кирип ушу районубуздагы Минтранстын балансында турган жолдордун баардыгы Кудай буйрса келип алдыңкы жылдарда бүтүп калат деген бизде чоң ишеничте турабыз. Депутат Айбек Алтынбеков кыргыз-казак чек арасында жүк өткөрүүдөгү өнөкөткө айланган көйгөйдү айтып чыгып, эгер кошуна тарап мындай мамилени койбосо, Кыргызстан тараптагы суу менен блокада кылыш керек деди. Мындай пикирин эл өкүлү тармактык комитетте республикалык бюджеттин 1-кварталдагы аткарылышын талкуулоо учурунда айтты. Эл өкүлүнүн баамында дал ушундай жагдайлар бюджеттик жоготууларга дуушар кылып, Кыргызстанда экономикалык блокада кылууда. Эл өкүлү Айбек Алтынбеков кыргыз-казак чек арасынан жүк өткөрбөй узакка кармоодон жоготуулар болуп жатканына тынчсызданды. Жакында жүк ташуучу унаалардын тыгыны 8 чакырымга чейин жетип, ишкерлер жапа чеккен. Мындан улам депутат Айбек Алтынбеков мындай экономикалык блокадага жооп катары Кыргызстан өз рычагын колдонушу керек деди. Кытайдан келген потокту Казакстан аркылуу кирсин деген Казакстан тараптын чечими болуп атат, туурабы? Туура, болот. Туура айтып атасыз. Бул өткөн жумада эле 8 километрге созулган uzun машинелердин баягы кезеги бар эле, сүйлөшүүнү жүргүзүп, ошонун жыйынтыгында азыркы күндө жүктүн кезеги жок. Бирок аркы Казакстан өз жагына киргизип алып, барыстын ичинен талкалап атышат. Биз дагы суга суусун блокада жасайлы. Мен сунум ушундай. Токтотолу биз.
Биз эгерде кошуна мамлекеттер менен жакшы мамиледе боло турган болсок, алаканы биз жакшы жогорку деңгээлде кылышыбыз керек. Бюджеттин аткарылышы пландалгандай эле өз нугунда ишке ашууда. Финанс министринин орун басары Мелис Аттокуров ырастагандай, фискалдаштыруунун жыйынтыгында бир топ натыйжа чыгып, 3 айдын кирешеси 53 миллиард, чыгашасы болсо 49 миллиард сомду түзгөн. Талкууда эл өкүлү Надира Нарматова бюджетке түшүүчү дагы бир ири киреше булагын атады. Базарда контейнерлерди болуп көрбөгөндөй кымбат ижарага бергендер мамлекетке эч нерсе төлөбөй жатканын эл өкүлү айтып чыкты. Адамдардын канын соруп келаткан саналуу бир уч адамдар бар. Базарларды жасап, куруп, анан 15 квадрат метр контейнерди бир жылына 10 миң, 15 миң, 20 миң, 25 миң долларга чейин пайда тапкан жүздөгөн, ондогон контейнери бар адамдар мамлекетке контейнердин эсебинен эч нерсе төлөбөйт да. Ошол эле мезгилде ошо контейнерлерди койдурган базаркомдордагы жер үчүн 15 метр квадраттан адамдардан кеминде айына 5 миңден кем эмес акы алышат дагы мамлекетке эч нерсе төлөбөйт. Болгон ошо жерде соода кылган адамдар, баягы эле карапайым адамдар дагы ККМди коюп берсеңер ага да жооп берет, патентти да алат, соцфондду да төлөйт. Теманы улантабыз. Эл аралык жолдордо жүк ташууну санариптештирүү, документтерди, келишимдердин баарын электрондоштуруу маселеси каралууда. Мындай системага буга чейин Орусия, Тажикстан жана Өзбекстан кирген. Ал эми Кыргызстан болсо жаңы гана тутумга кирүүнү белсенүүдө. Ал эми Казакстан болсо кире элек. Бул маселе Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде талкууланды. Бул долбоор аркылуу жүк ташуу процессине санариптик технологияны киргизүү, өлкөлөрдүн мамлекеттик чек аралары аркылуу транспорттук каражаттардын өтүүсүн жөнөкөйлөтүү жана тездетүү, эл аралык жүк ташууда автомобиль транспорту менен товарларды жеткирүү убактысын азайтуу максатында иштелип чыккан. Эгер ушул мыйзам кирип калса, бизге кандай жакшы нерселер болот, ошону айтып кетчиңизчи анда. Кагаз түрүндөгү документтер электрондук болот, границалардан өткөнгө жеңилирээк болот. Ага ылайык конвенция эл аралык автотранспорттук жеке укуктук негизги документтердин бири болуп эсептелет. Макулдашууга 58 өлкө кирет. Азыркы учурда 58 мамлекеттин ичинен 29 конвенциянын кошумча протоколуна кошулган. Алардын катарында Россия, Тажикстан, Өзбекстан бар. Кыргызстандагы кирүү ниетин билдирүүдө. Казакстан Республикасы бул токтомго эмне үчүн кол койбой жатат? Маалымат барбы сизде? Так. Бул макулдашууга эмне кол койгон себебин бизде маалымат жок, бирок бул мен айткандай эле биринчиден эми относительно жаңы протокол, цифровизация деп өлкөлөр эми өтүп атат. Ишкердик үчүн пайдасы жүк ташуу процессин уюштурууда документ жүгүртүүнү жөнөкөйлөтүү жана чыгымдарды азайтууга мүмкүнчүлүк түзүлөр айтылууда. Жол баракчасы телефондо болобу, же бирдиктүү базанын тутуму болобу, атайын ошол веб-сайтта киргизилеби, ушунун жол жобосун айтып бериңизчи, мындай формасын. Биякта визуальный көрсөтүп берсеңер дагы жакшы болмок. Бияктан электрон документтин барбы жокпу деп текшербей эле мындай машинелер кирип жүргөн. Азыр Кыргызстан өзүнүн милдетин алып атат, мен билгенден. Границага эгерде электрон документ жок болсо, границага кирбейт да. Талкуудан соң Женева шаарында кол коюлган жүктөрдү эл аралык жолдорду ташуу келишими жөнүндө конвенциянын электрондук коштомо кагазга тиешелүү кошумча протоколуна кошулуу жөнүндөгү мыйзамдын долбоору колдоо тапты. Кыргызстанга оң рулдуу автоунааны кайрадан ташып келүүгө уруксат берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун тармактык комитет четке какты. Депутаттар демилгелеген бул мыйзам долбооруна министрлер кабинети каршы пикирин билдирүүдө. Демилгечи депутаттар Кыргызстанда автопарк эскирип, Жапониядан жаңыраак, бекем жана арзаныраак автоунаа алып келсек деген ойдо болушкан. Мыйзам долбоорунун демилгечилердин бири Чолпон Султанбекова. Ал өз баяндамасында өлкө ичинде оң рулдуу транспорттук каражаттарды каттоо, эксплуатацияга жана жол кыймылына катышууга жол берүү үчүн мурдагы сырттан келген унааларды импорттоого уруксат берүү каралып жатканын ырастады. Авариялардын себеби рулдун жайгашуусуна карай эмес, тескерисинче ошол рулда ким отурат, жана кандай айдоочу, ал көлүктү кандай алган, маселе ошодо болуп жатат. Талкуу маалында депутат Русланбек Жакышев оң рулдуу унааларды алып кирүүгө уруксат берүү маселесине Ички иштер министрлигинин көз карашы кандай экенин кызыкты. Бүгүнкү күндө Россиядан, Армениядан, Абхазиядан келген машиналар общий саны канча машина бар бизде? Так сан катталбайт, анткенде энди таможенный союздун алкагында кенен кирип чыгышат автоунаалар.
Бул боюнча Чолпон Айылдын айткандай, машиналар көп кирип атат депчи, албетте көп кирип атат. Так саны жок депчи. Бул негизи уят нерсе. Биз өзүнчө суверенный мамлекет болсок, бизге ар бир кирген машина эмес, мышыктын саны болуп кирип туруш керек болчу да. Өз кезегинде адистер республика боюнча айдоочулардын 60%дан көбү оң рулду автоунааларды айдаарын айтып, кырсыктын дагы саны эбегейсиз өскөнүн билдирди. Ушу оң рулду автоунаалардын айдоочуларынын күнөөсү менен 60% камтыйт да, 60% болот да. Анан каза болгондорду да 60%, жаракат алгандарды 60% дейт. Ошондой эле депутаттар Кыргызстанда оң рулду машиналарды алып кирүүгө 2015-жылы бөгөт коюлганын, бирок ага карабай андай унаалар дале көмүскө киргизилип жатканын көтөрүштү. Ушул тапта өлкөдө миллиондон ашуун жеңил машина катталган. Анын 200 миңден көбү оң рулду унаалар. Состояниясы жаман, чириген, ушундай бир жаман машиналар кирип атат да. Бул бир. Экинчиси, өзүбүздүн эле жарандарыбыз. Акча кетирип, акча берип ошо машиналарды алып келип атышат, бирок алар өзүнө дагы ошону оформление жасай албай атышат да. 12-жылдан өйдөгүлөрдү киргизсин депчи. Анан кайра эле баягы эски машиналардын баарын алып келе берсе да болбойт да. Сунушталган мыйзам долбоору ИАЭПтин техникалык регламентине каршы келбейби? В принципе, запрет жок да. Запрет бир гана М2 и М3 категориясындагы жүргүнчүлөр жана жүк ташуучу транспорттун каражаттарын гана чектөөгө бар. Жыйынтыгында министрлер кабинетинин терс корутундусун эске алуу менен сунушталган мыйзам долбоорунун концепциясын комитет четке кагып, көчүрмөсүн транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетине жөнөттү. Бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 40 миллион куб метрге көбүрөөк. Мындай маалыматты энергетика жана өнөр жай министринин орун басары тармактык комитетте билдирди. Комитет кезектеги жыйында өткөн кыш, күз айларындагы жасалган жумуштар жана келерки жылуулук сезонго даярдыктар жөнүндө маалымат укту. Отун энергетика комплекси жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетте депутаттар энергетика министрлигинин 2021-2022 жылдардагы күз-кыш мезгилинде жасаган иштери жана даярдыгы боюнча маалыматын угушту. Бүгүн мына азыркы 26 апрелге карай турган болсок, былтыркы жылга салыштырмалуу суунун көлөмү 40 миллион кубка ашыгыраак. Суу энергетикалык режимди туура колдонуу менен ушундай бир тартылыштыкты азайтканга жетишти. Депутат Алишер Козуев геология жана жер казынасын пайдалануу департаментинин жетекчисинин адистик даярдыгынан күмөн санады. Бардыгыбыз бири-бирибизге жаман көрүнүп, ушунча кишини убара кылып, келип олтуруп, ушунда мыйзамдарды кабыл алып берип атабыз, ушулар жакшыраак иштесин деп. Булар көңүл кошо турат. Ошого мен түшүнбөй калдым мен бул жигитке. Анан ушуга окшогон кызматкерлер урматтуу президентибизди, урматтуу ушул министрлер кабинетинин төрагасын, ошондой эле булардын жетекчиси болгон Динара Асимовнаны уят кылып коет буларчы. Аны менен катары депутат жылытуу сезонунда көмүр жаратылыш газын сатып алууга канча каражат жумшалганын сурап, көмүр өндүрүүнү көбөйтүү маселесин көтөрдү. 21-22 жылдардагы күз-кыш мезгилинде көмүр жана мазут жаратылыш газын сатып алууга канча каражат жумшалды? 5 миллиард 860 миллион 96 миң. Эл өкүлү Марат Мураталиев энергетика тармагындагы карыздардан кутулуу боюнча чараларды көрүү зарыл экенин белгиледи. Ушу энергетиканын кризисинен чыгууга кандай аракеттерди көрүп атсыңар? Мына 132-133 миллиард деп карыз болуп жүрө беребизби да? Мен кичинекейимде эле ушундай карыз болчу. Адам бери бир 30 жыл өттү. Дагы эле вот эти карыздар продолжается да. Ушуга бир чечкиндүү адамдарга барбайсыңарбы? Буга чейин эми ар кандай ой пикирлер, сын пикирлер айтылып келинген, энергетика тармагына болгон кандайдыр бир ишеним дагы кандайдыр бир деңгээлде жоголуп калган да. Ошол ишенимди кайра биз азыр кайтарышыбыз керек. Реформаны кылмайынча энергетика тармагында кандайдыр бир өзгөрүү болбойт. Жыйындын соңунда комитет мүчөлөрү айтылган сунуш пикирлерди кабыл алуу менен аталган токтомдун аткарылышын канааттандырарлык деген чечим кабыл алды. Конституциянын өзгөргөнүнө байланыштуу бир катар мыйзам долбоорлор жаңы баш мыйзамга шайкеш келтирилүүдө. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет кезектеги жыйынында Жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам долбоорун талкуулады. Аталган долбоорду 6-чакырылыштын депутаттары талкууга койгон, бирок кабыл алууга жетишкен эмес. Анда кандай өзгөртүүлөр болуп жатат? Кененирээк сюжетте.
Аталган комитеттин жыйыны Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзам долбоорун 2-3 окууда кароону туура көрдү. Мыйзам долбоорунун баяндамачысы Марлен Маматалиев депутаттар тарабынан 40 ар кандай сунуштар келип түшкөнүн белгиледи. Анын ичинен бир катары редакциялык мүнөздөгү оңдоолор боло турган болсо, дагы бир катары заман ыргагына карата сунушталып жаткан өзгөртүүлөр болду. Депутаттардын бир тобу бул мыйзам конституциялык мыйзам болсун дегенди жакташууда. Анда ушул да маанилүү болуп атат, буга дагы сиздердин көңүлүңүздөр буруп кетет элем. Биз кандай кабыл алайлы? Конституциялык мыйзам болсунбу, же жөнөкөй мыйзам болсунбу? Комитет конституциялык мыйзам болсун деген сунушту сиздерге сунуштап атат. Мен биринчи, экинчи, үчүнчү созовду иштегенде бизде бул токтом менен кабыл алганбыз. Керек болгондо бат эле өзгөртүп иштечүлекте. Даже керек болсо буну Марлен Абдрахманович, сиз айткандай токтом менен эле кирип койсо болот. Мыйзамдан түшүрүпчү. Ошентип мына ушундай пикирлерден кийин конституциялык эмес, жөнөкөй мыйзам болсун дегенге токтолушту. Жаңы регламенттеги добуш берүү, макул, каршы деген тартип менен эле жүргүзүлсүн деген норма талаш жаратып жиберди. Любой парламентте, дүйнө жүзүндө канча парламент болсо, макул, каршы, калыс бар. Оонда дагы бар. Эгерде биз бул жерге калыс дегенди киргизсек, анда аны ыргылжың деп эле коюш керек да. Менин оюмча. Ыргылжың да, ары эмес же бери эмес. Калыс деген сөздү Камил Абдразаковна айтты, башка сөзгө бурал деп. Карманып калуу кылып киргизишибиз керек го деп ойлойм. Акыры калыс деген графада болсун дегендер басымдуулук кылышты. Регламентте мурда кездешпеген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын союзу бир катар талаш тартыштардан кийин 2 жылда бир Жогорку Кеңешке маалымат берип тура турган болду. Ошо менен бирге эле Жогорку Кеңештин аппаратынын жетекчисин мурда төрага дайындап келген. Депутаттардын сунушу менен эми Жогорку Кеңеш беките турган болду. Биз сунуш бергенбиз бардык депутаттар. Руководитель аппараты тиги Жогорку Кеңештин уруксаты менен дайындасын. Атак өзү дайындайт экен дагы, анан бошоткондо Жогорку Кеңешке салып берет экен, бошотуп берилет. Жок, өзү дайындайт, өзү дагы бошотот. Жогорку Кеңешке салбайт. Менин сунушум анда. Жогорку Кеңештин макулдугу менен дайындап, макулдугу менен бошотот деп коюш керек. Ошентип Жогорку Кеңештин регламентине жаңы конституцияга азыркы заман шартына ылайык бир катар өзгөртүүлөр менен толуктоолор киргизилген. Эми жаңы нерселерден биз ушул атайын жаңы технологияларды колдонуу маселесин киргизип атабыз. Бул билесиздер ушул коомчулукта бири-бирин добуш берүү деген маселеси чоң коомчулукта жаралып аткан. Мына биз ошону Face ID же болбосо отпечаток пальца деп коет экен. Мына ошо менен өзүбүздү регистрация кылып жана өзүбүзгө өзүбүз добуш бере турган норманы киргизип атат. Анткени конституцияда жазылып калган, bundan кийин бири-бирине доверенность берилбейт депчи. Андан сырткары биз ушул буга чейин парламент өкмөттүн курамын бекитсе, программасын бекитсе жана сунуштаса коалиция кылып, азыр алардын жоктугуна байланыштуу биз ошолорду жокко чыгарып, бирок ошол эле учурда бизде ошол бюджетти отчетун алуу маселеси калган. Мына ошол бюджеттин алуу маселесинин алкагында дагы биз өзүбүздүн отчетубузду жүргүзө беребиз. Жана ошол эле биздин контролдук функциялардын баардыгы толугу менен калды. Эми мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин жыйынына сунушталат. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Улан Примов ПРООНдун 2023 жылдан 2027 жылга карата өлкө программасынын консультативдик семинарына катышты. Иш-чарага ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, буунун өнүктүрүү боюнча координациясынын жетекчиси Мунавар Алам, эксперттер катышты. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Улан Примов өз сөзүндө ПРООН Кыргызстанга социалдык экономикалык өнүгүүдө олуттуу колдоо көрсөтүп келе жаткан негизги өнөктөштөрдүн бири экендигин баса белгиледи. Улан Примов ПРООНго ыраазычылык билдирип, буунун өнүктүрүү программасынын жардамынын алкагында мыйзамдуулукту жакшыртуу, экстремизмге каршы туруу, парламентти колдоо, тынчтыкты орнотуу, санариптештирүү, COVID-19 пандемиясына каршы туруу жана социалдык экономикалык тармактардагы долбоорлор ишке ашырылганын белгиледи. Ошондой эле алдыда өлкөнү өнүктүрүү чөйрөсүндөгү негизги артыкчылык болуп, 2040 жылга чейинки туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын, Кыргызстанды 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу каралмакчы. Бул документтер ПРООНдун 2023-2027 жылдарга карата өлкөнүн программалык документин иштеп чыгууда негизги ролду ойношу керектигин кошумчалады вице-спикер. В рамках данного семинара, полагаю, что на повестке дня будут определены четкие меры по взаимодействию парламента с гражданским обществом, продвижению гражданского образования, по мониторингу исполнения принятых Жогорку Кеңешем